Сузак районунда сугат каналдары тазаланууда. Учурда 10 чакырым канал механикалык тазалоодон өттү. Багыш айылында 30 гектар жер аянтына суу жетпей түйшүк жаралып келген эле. Курманбек каналы быйыл 100% тазаланып, дыйкандарга суу жеткирүү жеңилдеди. Үлүш жерлерибизге суу чыкпай калган, огородторубузда суу чыкпай калган. Ошолорго баардыгы суу чыгарып берсеңер, быйыл Кудай кааласа. Баардыгы дыйкан үлүштөрүн сугарып, пакта эгет, жүгөр эгет, картошка, пияз эгет, жашылчалар, коон деме дарбуз эгет. Жүргөн дыйкан балдарыбыз көп, Кудайга шүгүр. Суу жок мына Союз таркагандан бери. Баардыгы калып кетти жерлер, ушундай кайракы болуп, азыр мына кайракы будай арпа эгип атышат, кайрак суу чыкпай калды. Суу чыккан эле болсо дагы мурункудай болуп, Кудай кааласа баардык дыйканчылыктарды кылабыз. Насостук станцияларда капиталдык ремонт иштери жүрүп жатат. Мотордун майда тетиктеринен тартып, түтүктөр да жаңыланууда. Бардык станциялардын мекемелери жаңыланган. 25 жылга жазгы талаа жумуштарына даярдык көрүү максатында 32 километрин механикалык жол менен тазалоого пландаганбыз. Ошонун бүгүнкү күндө 9,5 километри механикалык тазалоо жолу менен толугу менен аткарылып атат. Кудай кааласа 1 апрелге планды толугу менен аткарабыз. Сузак Базар Коргон Нокен районунда айдоо иштери 50% аткарылды. Айдалган жер аянттарына жаздык буудай себилди. Айдоо иштери 2000 гектарды түздү. Сузак Базар Коргон Нокен районунда талаа иштери башталды уже. Ага даярдык көрүүдө мына министрлер кабинетинин токтому чыккан. Күйүүчү май бардыгы даяр. Дыйкандарга ошо 65 сомдон заправкалардан алса болот. Талон берилет аларга. Кааласа кел, канча эч кандай ограничение жок. Облустун аймагында чаткал, Токтогул, Тогуз-Тороо райондору тоолуу аймак. Андыктан аталган райондордо талаа иштерине киришүүгө бир ай эрте. Нокен, Базар Коргон жана Сузак районунда пактанын чигитин эгүүгө да камылга көрүлүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колошев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.